Маалыматты жөн эле жаңылык эмес, пропаганда экенин кантип билсе болот? Саясатта деги эле коомдук жашоодо маалымат башкарат болуп калды баарыбыз. Эгер адам көрүп туруп өзүнүн сезимине караш керек да. Мен ушул маалыматты карап атканда, угуп атканда менде ошол айтылып жаткан маселе боюнча же маселеде катышып аткан тараптар боюнча терс пикир пайда болуп атабы? Оң пикир пайда болуп атабы? Пропаганданы уюштургандар, аны тараткандардын максаты бир кызыкчылыкты көздөп жатат деп түшүнсөк болот. Анан тышкы ички булактардын айырмасы кандайча болот? Салмактуу, дүйнөлүк амбициясы бар, геосаясий бир таасири кенен болгон мамлекеттер арасында албетте пропаганда дагы ошол геосаясатты алып баруунун эң биринчи куралдарынын бири десек болот. Сырткы пропаганда көбүнчө мындай глобалдык маалыматтар деп коебузго, алар бизге кантип таасирин тийгизиши мүмкүн? Орто азиялык мигранттарга Россиянын жарандыгын берип, армияга тартуу, согушка тартуу. 2-3 ай эле, 2 ай эле аракет кылсаңар, баланча сом аласыңар дагы жарандыкты аласыңар. Бала чагаңардын келечегин камсыздап коесуңар. Жана башка. Мындай ойлосоң, ой, согуш эмес эле бир курортко чакырып аткандай сезилип калат. Саламатсызбы көрөрман жана угарман, сиз Медиа Элек подкастынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Бул жолу биз сырткы булактардан келген пропаганда боюнча баарлашабыз. Подкасттын коногу саясаттануучу Эмиль Жураев. Кутман күнүңүз менен студиябызга кош келдиңиз. Алгач эле ошо маалыматты жөн эле жаңылык эмес, пропаганда экенин кантип билсе болот? Же мындай эксперттердин объективдүү пикиринен пропаганданы айырмалоого мүмкүнбү? Албетте, менимче аны сөз кылаардан мурда бир аз пропаганда өзү эмне экенин да тактап алсак болот. Бул эме да, медиа элек деп өтө туура баштаган экенсиңер подкастыңар. Ошол маалыматты электөө өтө чоң мааниге ээ болуп калган азыр. Негизи саясатта деги эле коомдук жашоодо маалымат башкарат болуп калды баарыбыз. Пропаганда өзү эмне? Кандай нерсени, кандай аракетти пропаганда деп тааный алсак болот. Бул эң эле жөнөкөй айтканда, пропагандалык маалымат бул кандай гана маалымат болбосун, фактыбы, окуябы, ар кандай болсун, ошону кандайдыр бир өңүттөн берүү, кандайдыр бир маанисин, кандайдыр бир жагдайын өзгөчө белгилеп же кайсы бир жагымсыз жагын бекитип берүү. Ал ошол маалыматты берип жаткан тарап үчүн кандай жагы пайдалуураак, кызыкчылыгына жакыныраак болсо, ошол жагын баса белгилеп берүү. Мен айтар элем, муну эгер өтө жөнөкөй мисал менен түшүндүрсөк, жаш балдар өсүп атканда байкасаңыздар, 5-6 жашар бала болсо, сүрөт тартып, сонун сүрөт тартып келип, эмне дейт ата энесине? Мен өзүм тарттым дейт, же досторуна барып өзүм тарттым дейт. Бирөө жардам бердиби десе, анан кичине чукурап баштагандан кийин ооба жардам берген болуп чыгат. Эмнеге ошентет? Анткени кичинесинен үйрөнтөбүз да, ошол өз колуң менен сонун нерсе кылсаң, демек сен азаматсың, сен укмуш экенсиң, акылдуу бала экенсиң, таланттуу бала экенсиң деп. Бул эмне? Бул деген ошол жаш бала деле кичинекей кезинен маалыматты өзүнө ыңгайлуу жагына, өзүнө жагымдуу жагына карап бурганга аракет кылат. Саясатта болсо, мамлекеттерде болсо, ал албетте жаш бала ошентип турса, албетте мамлекеттер ого бетер, мамлекеттердин саясий маалыматтык саясаты өзү аныктамасы деле ошол десек болот. Өздөрүнө ыңгайлуу, өздөрүнүн максаттарын алгалата турган, өздөрүнө жагымдуураак болгон маалыматты жайылтуу. Андыктан ошону кантип билебиз деген маселе, сиз коюп аткан маселе да. Албетте бул эң эле жалпы коомчулук үчүн, маалыматты колдонуучулар үчүн ошо эмне деген пропаганда экенин биле жүрүү же таразалап электеп алуу менимче эң кеминде албетте жеке киши үчүн дүйнө жөнүндө, дүйнөдөгү болуп аткан процесстер, окуялар жөнүндө туура маалыматы болуусу үчүн эң зарыл нерсе.
Жалпы коомдон ала келгенде бул өтө чоң мааниге ээ. Анткени ошол коомдун жалпы коомдук пикир кантип калыптанса, кайсы бир окуя боюнча, маселе боюнча коомдук пикир кандай болсо, ошого жараша тиешелүү мамлекеттик органдын же мамлекеттик саясаттын аракети ошого жараша болот. Кээ бир жерде эгер мамлекеттин аракетине коомдук пикир каршы келип калса, демек ал аракет үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн же такыр ишке ашпай калышы мүмкүн. Ошондуктан коомдук пикирдин мааниси өтө чоң. Ошол кандай болот ал пикир, коомдук пикир берилген маселе боюнча оң болобу, терс болобу, бул тиешелүү ошол мамлекет үчүн, бийлик үчүн эң эле маанилүү нерсе экенин таанышыбыз керек. Сиз айтып аткандай, ошо азыр туура маалымат алуу өзгөчө мындай актуалдуу болуп турбайбы? Жалпы бир белгилери барбы пропаганданын? Мисалы, жөнөкөй жаңылыктар чыгып атканда, буга пропаганда болушу мүмкүн деп күмөн жаралыш үчүн кандай белгилерден байкаса болот? Жалпысынан эгер өтө жакшы пропаганда болсо, өтө кылдат жасалган пропаганда болсо, чынында өтө кыйын аны ажыратып билүү. Бирок жалпысынан алганда пропаганда дегенде көбүн эсе бир жактуу болот. Маалымат, мисалы үчүн кайсы бир окуяны берип атканда ошол аңгеме болобу, баян болобу, негизинен мактап, бир жакты мактап кириши мүмкүн. Же негизинен бир жакты жамандап кириши мүмкүн. Анан өзгөчө эмоцияга алдырган сөздөр көп колдонулушу мүмкүн. Апыртып, ашыртып, мактап же тескерисинче эгер душман тарап, каршылар тарап жөнүндө болсо, жагымсыз тарап жөнүндө болсо, ал жакты жамандап кириши мүмкүн. Анан ошол сыяктуу мындай эгер адам көрүп туруп өзүнүн сезимине караш керек да. Мен ушул маалыматты карап атканда, угуп атканда менде ошол айтылып жаткан маселе боюнча же маселеде катышып аткан тараптар боюнча терс пикир пайда болуп атабы? Оң пикир пайда болуп атабы? Мени ишендирүүгө аракет кылып атышабы? Деген сыяктуу суроолорго эгер жооп бере алса, демек мүмкүн ошондой пропаганда орун алып атат. Эгер мени бир тарапка оодаргысы келип аткандай маалымат кылып берип атса, өзгөчө эми кайсы гана бийлик болбосун, Америкада болобу, Россияда болобу, Кыргызстанда болобу, ал ошол бийликтин иш аракетин оппозициячыл булак болсо, көбүнчө ошол сын пикир менен көз караш менен карашы мүмкүн. Бийликтин кол астындагы, контролдун астындагы жактар, булактар аны мактап, тим эле укмуш, мынча жылда болбогон иштер болуп атат, тигиндей мындай эч ким кылбаган ишти кылып атат десе, демек сөзсүз түшүнүшүбүз керек. Бул жерде пропаганда болуп атат. Тышкы булактардан келип аткандарда бул албетте өзгөчө биз үчүн, анткени көбүнчө биз билбешибиз мүмкүн, башка мамлекеттерде эмне болуп атканын билбешибиз мүмкүн. Оңой алданып калышыбыз мүмкүн ошондой пропагандага. Андыктан ушул көрсөткүчтөрдү айтмакмын да. Бир жагын жамандашы мүмкүн, бир жагын туруктуу түрдө жакшы кылып макташы мүмкүн жана ар кандай сезимдерге түрткөнгө аракет кылган маалымат болушу мүмкүн. Демек, мындай пропаганданы уюштургандар, аны тараткандардын максаты бир кызыкчылыкты көздөп жатат деп түшүнсөк болот. Анан тышкы ички булактардын айырмасы кандайча болот? Тышкы булактардыкы албетте ошол маалымат сырттан келаткан болот. Бизге өзүбүздүн ички өзүбүздүн журналисттер, мисалы үчүн ички Кыргызстандын ичинде болуп аткан маалыматтар бир башка. Ал жерде ошол жана айтып атпайбы, биз өз өлкөбүздүн ичибизде, Кыргызстанда эмне болуп атканын биз жакшыраак билишибиз мүмкүн. Ар кандай тараптар жөнүндө маалыматыбыз көбүрөөк болушу мүмкүн. Бийлик жөнүндө, оппозиция жөнүндө же кайсы бир ишкерлик тармактары жөнүндө маалыматыбыз бар дагы, биз кээде электеп алышыбыз мүмкүн оңоюраак. Же бизди такыр эле маалымат байнагында бурмалап салыш, бизди такыр алдап салыш кыйыныраак. Сырттан келген маалымат боюнча ошол ал сырткы күчтөрдүн же чет мамлекеттердин өздөрүнүн максаттары болушу мүмкүн. Эл аралык деңгээлдеги максаттары болушу мүмкүн. Аларды алгалатуу үчүн алардын ошол өз тышкы саясатына ылайыктуу болгон, өздөрүнүн максаттарына ылайыктуу болгон маалыматты таратканга аракет кылышат.
Бул өзгөчө ошол чоң мамлекеттер тарабынан мындай дүйнөлүк салмактуу, дүйнөлүк амбициясы бар, геосаясий бир таасири кенен болгон мамлекеттер арасында албетте пропаганда дагы ошол геосаясатты алып баруунун эң биринчи куралдарынын бири десек болот. Анткени эгер дүйнө коомчулугу кайсы бир мамлекеттин тарабына көбүрөөк ооп калса, демек ошол мамлекеттин геосаясаты, ошол мамлекеттин алып барып жаткан аракеттери көбүрөөк колдоо табышы мүмкүн. Демек ошого жараша ага каршы турган же ага пикири келишпей турган башка тараптардыкы саясаты өтпөй калат. Ошентип утукка жетиши мүмкүн. Ошентип ар кандай санкциялар болобу, алар кайсы бир тарапка же экинчи тарапка болгон ар кандай бөгөттөө аракеттер орун алышы мүмкүн. Мунун баарысы ошол дүйнөлүк пикирдин натыйжасында, негизинде орун алышы мүмкүн. Андыктан албетте өтө чоң мааниге ээ бул. Ошо жөнөкөй жарандарга тийгизген таасири жөнүндө сурагым келип аткан. Анткени алар ойлошу мүмкүн, мындай ички сырткы пропаганда көбүнчө мындай глобалдык маалыматтар деп коебуз го, алар бизге кантип таасирин тийгизиши мүмкүн, биз аларды мен ага таасирин тийгизбейм же алар мага таасирин тийгизбеши мүмкүн деп жөнөкөй жарандар ойлошу мүмкүн да. Демек сырткы пропаганда мындай дүйнөлүк пикирге таасирин тийгизип, анын ичинде ар бир жаранга өзүнүн таасирин тийгизет деп айтыш керек да. Ооба. Мисалы үчүн мына айланып келип, албетте бизде азыр глобалдашкан коомдо жашайбыз. Дүйнө жүзү ушундай тыгыз байланышып турат. Бизде керек болсо алыста болуп аткан маселелер деле, окуялар деле таасир тийгизиши мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле Венесуэла дейли. Биз көпчүлүгүбүз мүмкүн картадан деле таппайбыз ал мамлекетти. Ошол жакта бирдемке болуп атса, мүмкүн айланып келип бир күн биздин бензин баабыз өсүп чыгашы мүмкүн. Ошолордун бир аракетинин натыйжасында. Бизге жакыныраак болгон бир акыркы 3 жылдан бери чоң маселе болуп атат. Бул мисалы үчүн Украинадагы согуш. Кыргызстан үчүн бул өтө чоң, Кыргызстандын жарандары үчүн түздөн түз таасири болуп аткан нерсе. Бул экономикалык жагынан ар кандай баалардын өсүшү же Россиядан жүз миңдеген кишилердин бир убакта жапырт келип калышы же өзүбүздүн эле жарандарыбыздын 100 миңдеген кыргыз жарандарынын, мекендештерибиздин Россияда иштеп жүрүп, алардын тагдыры ар кандай оңтой болгону. Анан акыркы кездерде өзгөчө Россиялык булактардан көрүп калганым, ошо биздин жарандарга карата болгон Россия бийлигинин аракеттери, мисалы үчүн ал же бөгөттөө биздин миграцияга барган, жумуш миграциясына барган кишилердин укуктарын чектөө, же киргизбей коюу, же тескерисинче жумуштан чыгарып салуу, же дагы өзгөчө кооптондурганы граждандык берип, Кыргызстан, Тажикстан, ошо Орто Азиялык мигранттарга Россиянын жарандыгын берип, армияга тартуу, согушка тартуу. Ошол жерде көрсөм, кээ бир маалыматтарын байкап аттык, ошо реклама сыяктуу, келгиле, согушка Россиянын жарандыгын алгыла, кыска мөөнөттө, мынча жөлөк пул менен, мынча акчасы менен киргиле, анан кандайдыр бир миграциялык мыйзамды бузган болсоңор кечирилет. 2-3 ай эле, 2 ай эле аракет кылсаңар, баланча сом аласыңар дагы жарандыкты аласыңар. Бала чагаңардын келечегин камсыздап коесуңар. Жана башка. Мындай ойлосоң, ой, согуш эмес эле бир курортко чакырып аткандай сезилип калат. Анын эч кандай бир жанагы кооптуу жактарын, адам өмүрүнөн ажырап калышы мүмкүн жактарын айтпайт. Канчалаган кишилер чынында барып келип, эч кандай акча деле ала албай калгандыгын, жок жерде аражалда калгандыгын деле айтпайт. Биздин мыйзам боюнча биздин жарандарыбыз башка башка өлкөлөрдүн согушуна катышкандыгы бул кылмыш экендигин эч ким айтпайт аларга. Ал кылмыш болуп калаарын айтпайт. Ошол сыяктуу да, мисалы үчүн
жакын ошол Россиянын бийлиги биздин жарандарга болгон карата болгон маалыматында өздөрүнө керектүү гана жагын баса белгилеп айтышы мүмкүн. Биздин жарандар мүмкүн башка маалыматы болбосо ошого алданып деле калышы мүмкүн. Ошентип ойлоп деле калышы мүмкүн. Айтышат, силер согушка катышпайсыңар, мынтык кармабайсыңар деле. Барып күрөк менен жанагы Украинадын жерлерин, басылып алынган шаарларын оңдойсуңар, курулуш иштерине барасыңар деши мүмкүн. Мүмкүн ооба чындыгында курулуш иштерине барышат, бирок ал жерде баары бир активдүү согуш майданы да. Ал жерде кайсы гана ошол эле Луганск болобу, Донецк болобу, Мариуполь болобу, ал жерде бүгүн болбосо эртең ок келиши мүмкүн, атылышы мүмкүн. Ал жер активдүү согуш территориясы болуп атат. Ошол жерге чакырып атышат. Ошол сыяктуу маалыматтарга албетте биз түздөн түз биздин үй бүлөлөргө, биздин жарандарга тиешеси болушу мүмкүн болгон маалымат. Ушул эле учурда биздин кайсы өлкөгө барган мигранттар болбосун, алар жөнүндө, алардын бир кылмышка барганы тууралуу маалыматтар чыкканда, билинбей бизде дагы кайсы бир деңгээлде мигранттар ушундай тартип бузган, алар жөнүндө бир терс пикирлерди жаратат да. Бул дагы сырткы пропаганданын күчү болушу мүмкүнбү? Бул ооба, жана эми кайра эле бизде кааласаң да каалабасаң да Россиянын маалымат булагына келип калат экенсиң, тышкы маалымат булагы деген. Анткени Кыргызстанга негизинен басымдуу көпчүлүк сырткы маалымат бул Россиядан келген маалымат. Казакстандан анчалык маалымат келбейт, бизге Өзбекстандан келбейт, Кытайдыкын дээрлик билбейбиз. Америка же Батыштан ал тилин билбесек, англисче окубаган болсок, алардын да маалыматы өтө супсак. Россия боюнча бизде толгон токой ар кандай маалымат келет. Ошол ичинде жана айтып атпаймынбы, согуштун алкагында чейин деле болуп келген ушул ксенофобиялык жана расалык негизде кемсинтүү, бөлүү сыяктуу аракеттер болуп келет. Ал кээде кайсы бир жеринде мамлекеттик саясатка жараша келип, Россиянын ошо расмий саясаты ошондой болушу мүмкүн. Кээде тескерисинче мамлекеттик саясат бир тарап болуп, бирок ошого кошумча башка коомдук ар кандай кызыкчылыктар орун алып, ошондой аракет болушу мүмкүн. Ошондо мисалы үчүн биз көп жерде угуп жүрөбүз. Биздин бир эле мигрантыбыз мисалы үчүн Кыргызстандан барган паланча жараныбыз бир кылмыш кылып койду дейли. Эми кылмыш деген ал тилекке каршы бардык коомдо дайым болуп турган нерсе. Эми кылмыштан арыла элекпиз. Кээде бирдемкени уурдап коюшу мүмкүн, же бирөөлөр жана урушуп кетиши мүмкүн, ар кандай болот. Анан ошону көбүртүп сабыртып, мисалы үчүн Россиянын эле маалымат булактарында, хроникасында, кылмыштар же окуялар хроникасында айтышат. Баланча, мисалы үчүн Иркутск шаарында бүгүн мас абалында бирөөнү туртуп кетиптир. Айдоочу киши Борбор Азиядан же Кыргызстандан келген мигрант экен. Же нелегал экен деп коюшу мүмкүн. Мындай карасаң килеген Россияда андай окуянын миңдегени болот. Күн сайын, керек болсо саат сайын болуп турат. Эгер ошол орус жараны болсо, орус жараны деп айтпайт эч качан. Өзүбүздүн жараныбыз деп айтпайт. Бирок сөзсүз Кыргызстандын жараны болсо, сөзсүз ошону белгилей кетет. Бул эмне деген? Бул деген ошо Россиянын өзүнүн коомчулугу үчүн сырттан келген ошол жумуш мигранттарына, Борбор Азиядан, Кыргызстандан келгендерге карата терс көз карашты калыптандыруу, ошого от жагып туруу. Кээде тескерисинче болуп калышы мүмкүн. Ошол өзүбүз сүйүнүп калабыз го кээде. Кыргызстандык мигрант бирөөнү куткарып калыптыр. Же өрттөнүп аткан үйдөн жалгыз барып, эч ким даабай турган жерде өзү барып баланы сактап калыптыр, куткарып калыптыр дейт. Биз эми ойлоп калабыз, азамат бизди сыймыктандырды, Кыргызстандын баатыр эл экенин көрсөтүп атат деп. Россиянын мүмкүн кайсы бир булактары ошол сыяктуу маалыматты көбүртүп, өзгөчө биз үчүн жагымдуу кылып көрсөткөнүнүн бир себеби кайра эле ошол Россияга болгон биздеги жылуу сезимди, Россия биздин
бизге жакын мамлекет экендигин, коому жакын мамлекет экендигин дагы да болсо күчтөндүрүүгө аракет болушу мүмкүн. Албетте, жана мен айтканда мүмкүн мамлекеттик саясаттын арасында ошол өзүнүн коому, орус коомунун ичинде деле мигранттарга болгон көз карашты оңдоого болгон аракетте болушу мүмкүн. Бирок акыркы кездерде андайды дээрлик байкабай калдык. Анан кыйындатып эле мыйзам талаасында дагы, маалымат талаасында дагы ушу сырттан келгендерди жектөө, жиктөө, каралоо аракеттери өтө көп болуп аткандыгын байкап. Бир гана ал өлкө эмес, биздин жарандар деле миграцияга баргандар өзүн жакшы алып жүрбөйт экен, же мигранттар андай мындай деген бир жаман пикир өзүбүздүн өлкөндө деле орун алып, бул кайсы бир жек көрүүгө алып келиши мүмкүн да мындай учурда. Албетте биз чындыгында көрбөйбүзбү, ошол жанагы бумеранг сыяктуу биздин жаранды бизге жамандап көрүп атса, биз силер жамандадыңар эмес, биздин жаранды каралап көрсөтүп атасыңар деген ойго келбей, тескерисинче өз жараныбызды тилдеп, өз жараныбызды анан ошонун мисалында башка жалпы эле коомчулуктарыбызды, диаспоралар деп коет Россияда, ошо диаспораларыбыздын мүчөлөрүн, аракеттерин жаман карап калышыбыз мүмкүн. Бизде ушундай болот да, бизде чындап ошо мыйзам сакташпайт, бизде жаман жүрүшөт деп. Чынында бул өтө тандалма, атайын максаттуу түрдө ошондой маалыматтарды бизге сунуштап аткан болушу мүмкүн. Ошол биз өзүбүздү кемирээк сезип, өзүбүз жана күнөөлүү көргөнгө даяр кылып коюш үчүн. Ушул пропаганда жайылтуу үчүн атайын бир ыкмалар же каналдар колдонулабы? Көптөгөн түр каналдар бар. Азыр баарыбыз билгендей, ошол ар бир маалымат колдонуучу, маалымат алуучу биз каяктардан алабыз маалымат? Мурда телевизордук эле карап отурчубуз. Азыр телевизордон сырткары, телефондон, мүмкүн телевизордон алда канча көбүрөөк маалымат алабыз. Телефондун ичинде деген ал ошол эле гезиттерден сырткары, телевизиондук маалыматтан сырткары соц тармактар бар. Ошол эле Instagram, TikTok, Facebook, Twitter жана башка. Бири-бирибизге бөлүшкөн маалыматтар андан аша чабат. WhatsApp, Telegram жана башкалар. Бири-бирибизге жана эч окубай туруп өткөрүп коебуз го. Пропаганданы жайылтууда бул албетте булардын баарысы чоң кенен мүмкүнчүлүк. Чоң ошо маалыматты таратуунун мейкиндиги. Ал жерде керек болсо ошо чоң мамлекеттерди укмуштай чоң ошо министрликтер бар, алардын ичинде толтура ушундай система немелер, желелери бар, нетворктор бар. Маалымат боюнча иш алып барышкан, алардын басма маалыматы, соц тармак маалыматы, телевизиондук маалымат деп ар бир тарапка аракетин жасаган. Анан соц тармактарда өзгөчө биз кабыл алган чоң орун алып калгандыктан аны өтө чоң көп пайдаланышат. Соц тармакта мисалы үчүн ошол биз каалабасак деле, биз издебеген деле маалыматты бизге биздин лентабызга чыгарып коюунун жолдору бар, алгоритмдери бар. Кээде ошол биз айтабыз го, кээде ошо реклама катары төлөсөң аны продвигать этет дешет, алдыга чыгарып, башка маалыматтардан көбүрөөк көрсөтө баштайт. Ошол сыяктуу эле саясий маалыматты дагы, ошол чет мамлекеттерден келген маалыматты дагы бизге болобу, каякта болот, аны баса ошол ар бир өлкөгө да эме кылып, өзгөчө эме кылып, жеке ылайыктап да бериши мүмкүн. Мисалы үчүн Россиядан берип атса, Кыргызстанга же Борбор Азияга бир тарап маалыматты, батыш тарапка бир тарап башкача маалыматтарды, ошо колдонуучулардын телефону кайсы жерде болсо, адреси кайсы жерде болсо, ошол жака ар кандай башка маалыматтарды жиберүүнүн жолдору бар. Бул деген чынында мындай ойлоп келсек, биз өзүбүз билбей туруп кандайдыр бир маалыматтык вакуумда, маалыматтык бир шардын ичине түшүп калгандай болуп калышыбыз деле мүмкүн. Өзүбүз билбейбиз, биз мындай максаттуу түрдө өтө бир
чектелүү маалымат алып атканыбызды билбей калышыбыз мүмкүн. Анткени лентаны чукулайсың, тиягын көрөсүң, телевизорду көрөсүң, баары эле ошол эле бир эле маалыматты айтып атса, демек маалыматтын баары эле ушул экен да деп. Биз мүмкүн ойлонуш керек. Так ошол окшош маалымат кайра ар жерден чыгып атса, демек мүмкүн бир тараптуу маалыматка сугарылып аткандырмын деп. Башка маалымат жокпу деп. Анан ошондуктан менимче бир чети ошол кайсы гана маалымат болбосун, биз анын булагын караш керекпиз. Кайсы жерден келип атат, кайсы басылма, автору ким, кайсы мамлекеттен келип атат. Ошол эле маалымат, ошол эле окуяны башка мамлекеттерде эле талкуулашы мүмкүнбү? Алар талкууласа кандай карамак? Башка авторлор же башка редакциялар кантип карамак? Ошондой сыяктуу жерлерде эң кеминде бир аз кооп берип, бир аз кылдат мамиле менен маалымат алганыбыз оң. Ушул сырткы пропаганда улуттук коопсуздукка коркунуч келтириши мүмкүнбү? Улуттук коопсуздукка эң чоң коркунуч келтириши мүмкүн. Бул Кыргызстанда бир канча убакыт орун алып келди. Анан биз маалыматтык коопсуздук деген биздин саясатыбыз дагы деле эми калыптанып келатат. Эсиңиздерде болсо, эми кече жакында чечилип, чек ара маселебиз чечилип, бир аз жакшы жаңылык келатат. Бирок ошол Тажикстан менен биздин ортобуздагы 21-жылы, 22-жылы күтүүсүздөн биздин айылдарыбыз октун астында калып, кол салынып, ар кандай болбодукпу? Ошондой жерде, мисалы үчүн, биздин журналисттик, масс-медиа аракет майданындагы жарандарыбыз аракет кылбаганда, эгер жөн эле койгонубузда, ушул согуш болуптур, биз барып ушул жерди куткаралы деп маалымат майданын жөн койгонубузда, биз Кыргызстан агрессор болуп, Кыргызстан баштаган болуп, Кыргызстан Тажикстандын жерин басып алган болуп, же тарыхый жерин өзүбүзгө алып алып бербей жаткандай болуп, ошондой сыяктуу маалыматтардык аракеттер болгон. Биз ошондон ушу такай журналисттердин, ошо жергиликтүү журналисттердин аракети менен дагы да ошол туура маалыматты элибизге дагы, дүйнөгө дагы таратканга аракет кылып калдык. Ошол сыяктуу эле окуялар ар жерде болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, Казакстанда 22-жылы январда кандуу январ деп окуясы бар. Ал жерде деле ошол маалымат ушунчалык маалыматтык эме болуп, атака болуп, ошол маалыматтын алкагында пропаганданын жетеги менен оңой эле бурулуп калышы мүмкүн. Ошо элдин тарыхына, маданиятына, салт санаасына дагы бир таасирин тийгизип өзгөртүшү мүмкүнбү? Албетте, ал деген кайра эле бизде азыр көп айтылып келет, ошол өзгөчө чоңураак улуу муундар айтышат, ошо жаш балдар, жаш муундар телефонду карап отуруп эле такыр кыргыз болбой калышты, тилин унутуп калышты, урпадатты, салттарыбызды билбей калышты деп. Бул бир чети эми биз жана башында айткандай глобалдашкан коомдо маалымат дүйнөнүн ар тарабынан секунд сайын келип атканда, ал мурдагындай эч өзгөрүүсүз калуу мүмкүн эмес. Эч кайсы коом 100 жылдар бою өзгөрүүсүз калбайт. Бирок ошол эле кезде чынында, мисалы үчүн, дин боюнча өзгөчө бир кылдат саясий мааниси бар нерсе. Динге болгон биздин көз карашыбыз же биздин карманган динибиз ошол пропагандалык көз караш менен, мисалы үчүн, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Дүйнөлүк маалымат майданында акыркы бир 10-15 жылдан бери, мисалы үчүн, ислам дегенде терроризмге такап коюшкан. Жана Осама бин Ладен менен Америкадагы теракттардан кийин, ага чейин да бир топ болгондон кийин, биз өзүбүзгө берген, биз мусулман коомуна берген сырттан келген маалымат дайыма ошол исламчыл терроризм, исламчыл радикализм, экстремизм деп атып, өзүбүздүн динибизден чочулап калганбыз. Албетте, андай нерселер бар, радикалдар, экстремисттер бар, террористтер да бар, бирок ислам дини деген бул андан алда канча кененирээк экендигин,
биздин өзүбүздүн иденттүүлүгүбүзгө, биздин салттуу динибиз бар экендигин кээде четке түртүп коюп, биз ошондой кооптонуу сезимине да алдырып коюшубуз мүмкүн. Кээде болсо ошол дагы башка экинчи башка тарабына дагы жана түртүп кетиши мүмкүн. Ошол эле Россиядан биз көп угабыз ЛГБТ болуптур дегендей, жана же дагы башка ар кандай же кыргыздын кыздары чай куйбай калыптыр деген сыяктуу сөздөрдү көп угабыз келиндер. Мунун баары дагы ошол эгер элге тараса, эл кичинекей бир эч кимге тиешеси жок же коомдун арасында 1% да жетпеген кичинекей бир кубулушту чоңойтуп, тим эле бардык коом кыргыздын баарысы башкача болуп кетип атканын, баарысы өзгөрүп калгандай же токтоосуз болуп аткан процессти көрүп калса, демек пропаганда катуу иштептир деп билишибиз керек. Ошол эле ЛГБТ деген мындай карасаң эми табигый бир ошондой мүчүрүштүк экен, биологиялык. Ал мүмкүн ар бир коомдо бар. 1% болушу мүмкүн, 0,5% болушу мүмкүн. Бирок ошону кечке айта берсе, биз сырттан келген маалыматты тим эле ошол коомдун жарымынан көп ошондой болуп баратыптыр деп сезип калышат. Бул да болсо ошол максаттуу түрдө пропаганданын кылган иши. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келип атат. Демек жыйынтыктап айтканда, сиз жогоруда дагы санап өттүңүз, маалымат булагын текшерип, эң негизги күмөн санаш керек деген сыяктуу. Ошо элдин медиа сабаттуулугун өнүктүрүүдө, алардын бир сынчылуу жүгүртүүсүн, манипуляцияга алданбаш үчүн эмнелерди кылыш керек экенин жыйынтыктап айтып койсоңуз. Эми мен айтар элем, биринчиден маалымат, кандай гана маалымат болуп келип атпасын, ошол маалыматтын жалган болушу мүмкүн экен, туура эмес болушу мүмкүн деген сөз дайыма эсибизде тутушубуз керек. Кандай гана сырттан келген маалымат болсун, бул чындык дегенге шашылбашыбыз керек. Бул жалаң, ушундан башка чындык жок деген бул мүмкүн эмес. Экинчиден, реклама дегенди баарыбыз билебиз. Эч качан бир товарды сатайын деген реклама эч качан аны жамандабайт. Аны бейтарап да айтпайт. Аны сөзсүз мактап гана айтат, апыртып, ашыртып айтат. Саясатта деле, коомдо деле так ошондой. Демек, эгер биз бирдемкени өзгөчө макталып жаткандыгын байкасак, көбүртүп, ашырылып, жакшы деп аткан болсок, демек же бир кайсы бир тарап өтө туура кылып аткандай кылып баса белгиленип айтса, демек биз кооптуу болушубуз керек. Же тескерисинче бирөөлөр өтө жамандап атышса, өтө тилдеп атышса, терс сезимдерди ойготуруп атышса, биз кооптуу болушубуз керек. Демек ушул максаттуу болуп аткан болушу мүмкүн деп. Өзүбүздө кандайдыр бир сезим пайда болуп атса, сөзсүз түрдө бир эмоцияларды дүүлүктүрүп, биз бирдемкени бирөөнүн кылып атканын жек көрүп атсак, демек ал жерде пропаганда болуп аткан болушу мүмкүн деп билишибиз керек. Мындайга алданып калбаш үчүн, ошол туура эмес маалыматтын негизинде биз аракетке барып калбаш үчүн, биз маалыматтардын ар түрдүүлүгүнө, ар кайсы булактардан келген маалыматтарга жетишүүгө аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман жана угарман, сиз Медиа элек подкастынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз сырткы булактардан келген пропаганда тууралуу сүйлөштүк. Подкасттын коногу саясаттануучу Эмиль Жороев болду. Кийинки подкастта жолугушканча саламатта туруңуз.